Силер кылып жүргөн күнөөлөрдү мен баарын кылып бүткөнмүн деди. Ашыгы менен мактанып бере турган болсом, силер кыршыңар кетип калат. Бирок азырга чейин мен ошо күнөөлөрүмө өкүнүп жүрөм. Аллах кечирдиби, кечирбеди. Шуну токтотуп эле койбойсуңарбы? Күнөөлөргө тооба кылган адам күнөөсү жок деп эсептелет. Эми Аллах кечирсин эми. Аллах кечирсин. Кечирбейт ал нерсечи. Ол жөн эле издевательство алчы. Алла Тааланы маскалдоо. Бир жаш жигит ушул Куфадагы бир кызды жакшы көрүп калат. Азыркыдай кыз жигит болуп жүрөт. Кыз жигит деп мындай авторитет коеле ойнош болуп жүрөт. Үйлөнөйүн десе ата-энеси айтат, кой бунун ата-энеси начар. Бул өзү эм начар, палан уккан, үйлөнбөйт. Десе болбой үйлөнгөнгө аракет кылат, акыры ата-энеси каршы чыкканда жанагы кыз айтат, мен сен менен кетем, калаган жагыңа кетип калам, экөө качып кетти. Бул эмне деп айтат? Алла Тааланын өкүмү, эгер ата-эне ушул нерсени кылба деп айткан болмосо. Бирок бир нерсени айтылыш керек. Неге бул сөздү айтып атам? Азыркы учурларда бардык жерде эмес. Бул мечиттеги адамдарга да тиешелүү эмес да. Бул мына видеодон көргөн болгондорго тиешелүү болушу мүмкүн. Ата-эне Кудайга тушуп барат, аны тоготпой эмне кылат, кыз тарап бербейт, башка кылат. Ошондо эки тарап бузукулукка барып туруп ата-энени мажбурлап турмуш кургандар бар. Жашап таштайт, кыздыгын берип таштайт. Андан кийин айтат, болду мен кызың менен жашап койдум, бересиң, короче. Болсом албай коерам. Ата-эне мажбур берет ошонун абийирин сакташ үчүнчү, бирок көзү жетпейт эле. Эми баргандан кийин кайнене неге тоготпойт? Сен бузукусуң дейт да. Абийири менен келген эмес. Ошонун эсебинен алып кетет. Бирок сырт жака мындай мазлум көрсөтө берет. Бүт жакшы болсо дагы ушундай кыла берет. Бул иштерди ташташ керек. Айрыкча мына жаш кезде күнөө иштер оңойраак, Аллахка эмес, нафсиге көбүрөөк моюнсуна турган учур болот. Ушул учурларда жаштар бир Аллахка кайткыла. Анткени бул учурларда кийин өкүнө турган бир иштер болуп кетет. Дөөрүп деген сөз бар го. Дөөрү деген сөз акыл менен эмес, башка жак менен иштеп калуу деген нерсе. Алла Таала өзү сактасын. Жанагы Куфадагы окуяны дедик го. Аял келди дагы, мен сен менен кете берем деди. Ата-энем каршы чыгыта, менин ата-энем каршы чыгытат. Мен сен менен каалаган жака кетем деп айтты. Бирок биздикилер не кылтат? Ошондой кандай кетип калдат да. Жашап коюп турган мажбурлап алып атат. Ал адам айтты: "Кул инна ахафу ин асайта азаба яумин азим." Куранда мынантип айткыла деген буйрукту ол бала айтып атат. Куранда не деп айткан? Зумар сүрөсүнүн 13-аятында ушундай сунча болуп калса туугандар келип, "Давай, мен сага даярмын. Не десең кылам" деген зынага даярмын десе, силер айткыла деп Алла Таала айтты. Инна ахафу, мен күнөөкөр болгон болсом, мына күнөө ишти кылган болсом, улуу кыямат күндөгү азаптан коркомун деп айткыла деген. Ушинтип айтайлы туугандар. Анткени зынага чакырган болсо, мен Аллахтан коркомун деп коюш өтө улуу даража, чоң эрк. Оңой эле го дешим көп, бирок башка келгенде билинет. Кимдин башына келсе ошодон өттү талбады деген нерсе. Өтүш өтө эле бир кыйын учур. Алла Таала инсаф берип койгон адамдар эле өтөт. Ошон үчүн кыяматта 7 түрдүү арштын астында көлөкөлөнгөндөрдүн катарында мен зына кылыштан коркомун, Алла Тааланын алдында коркомун деп айткан ушу арштын көлөкөсүнүн астында болот. Бир Азияга учуп аткан эки жаш баягы жаш жигиттер жалаң бузукулукка учуп аткан. Саякат деп коет го, барсаң ошол союк аялдар эм даяр, бүт толук пакетчи. Анан экөө сүйлөшүп калды. Мынандай экен, мындай экен, бизге мындай деп баягы аялдардын моделдеринен көрсөтүп атканда, жанынан бир аксакал барды дагы, ал да учуп аткан, транзит менен чогуу кетет. Эскертти. Аллах үчүн эскертти. Бул баарыбыздын милдетибиз да ошол милдетти аткарды. Пайгамбар келбейт. Пайгамбардын милдети ушундай күнөө болуп атса, мурунду тыгыш керек ошол жергечи. Бул аксакал кошулду да. Жигиттер деди. Силер кылып жүргөн күнөөлөрдү мен баарын кылып бүткөнмүн деди. Ашыгы менен мактанып бере турган болсом, силер кыршыңар кетип калат. Бирок азырга чейин мен ошо күнөөлөрүмө өкүнүп жүрөм. Аллах кечирдиби, кечирбеди. Шуну токтотуп эле койбойсуңарбы? Алланын алдына барганда азап болот. Бирок Алла Таала тооба кылган болсо, адам Аллага тооба кылса, Алла Таала тообаларды кечирүүчү. Дагыян силер күнөөгө малын элексиңер, азыр самолетко отурасыңар, аждандан отурасыңар. Бирок жеткенде кайта албай каласыңар. Азыр токтоткула, кеткен акча кетсин. Бирок ахиретте утасыңар, жүзүңөр жарык болот деп эскерттилер. Эки жигит Аллахка ширк айтты.
уже билет алып койдук да, расход кетти да деген жок. Шыр ошол жерден билетти жыртты дагы самолетке отурбай калды. Кайра артка чыгып келе берди. Ушундай эрк көбүздө болбойт атат ушундай. Ахиретте унутулуп атат. Эми айта турган нерсе, Алла Таалага тооба кылыш кандай болот? Пайгамбар айткан: "Таибу миназ-зам каман ла замбала." Күнөөлөргө тооба кылган адам күнөөсү жок деп эсептелет. Пайгамбар да айтат: "Бир адам күнөөсүнө тооба кылса, Аллах кечирген болсо, ал адам күнөөсү жок эсеп. Бирок ал үчүн кандай болуш керек? Аллах өзү кечирсин деп коюш жетишсиз алчы. Биринчи кезекте жаттап алсаңыздар болот. Күнөөнү токтотуш керек. Биринчи шарт. Күнөөнү токтотуш керек. Экинчиси өкүнүш керек. Шу күнөөгө өкүнүш керек. Шуну бекер кылып мына шуну. Аллахым менин күнөөмдү кечир деп мүмкүн болсо сажда кылып ыйлаш керек. Канчалык көп өкүнгөн сайын Алла Таала тооба кылышына жакын. Бирок жөн эле Аллах кечирсин эми десе кечирбейт анычы. Мындай Аллахым мени кечир деп мындай жалбарыш керек алчы. Анан Аллахым мени кечир деп эртең кайталаса болбойт. Токтотуш керек биринчи кезекте. Анан өкүнүш керек. Андан кийин дагы ниет кылыш керек. Экинчи ошол ишти кайталабайм депчи. Үчүнчүсү ошого тиешелүү себептерден үзүлүш керек. Эгер зына болсо, зына кылуучу жолдоштордон, достордон алыс болуш керек. Кыз жигит болгон болсо ошол кызын ойношун жок кылыш керек. Болду. Блокка тыгып экинчи сүйлөшпөйм, нарака жыгыл, короче депчи. Ошондой нито жүргөн достор менен сүйлөшпөш керек. Андан кийин төртүнчү шарты, эгер пенде менен тиешеси бар күнөө болгон болсо, мисалы бирөөнүн акчасын алып руктатып кеткен болсо, анда ал акчасын берип кутулуш керек. Бирөөнү уруп койгон болбосо, барып кечирим сурап коюш керек. Бирөөнүн жерин тартып алган болсо, жерин кайтарып бериш керек, анан кечириш керек. Эгер ал болбосо, күнөөлөр кечирилбейт. Аллахым күнөөнү кечир деп коюп туруп, бирөөнүн акысын жеп отурган болбосо, ал адам кыяматка барганда айтат: Аллахым, палан мени жеген. Ушунун жазасын бер дейт, ал күнөө бойдон моюнда кала берет. Ошондуктан тообанын толук шарты ушундай. Алла Таала Кур'анда мынтип айткан: "Я айюхаллазина аману", Аллага иман келтиргендер, тубу илаллахи таубатан насуха. Аллах Таалага туура таза тооба кыгыла, эптемей кыла депчи. Жанагы айтып аткан 5 шарттын бирин таштап атпастан токтоткула күнөөнү, өкүнгүлө, кайра кайтпаганга ниет кыгыла, күнөөгө алып бара турган шарттардан, себептерден үзүлгүлө, эгер пендеде акысы калган болсо ошол күнөөгө тиешелүү, анда ошолордон кутулгула деген аят. Жана биздеги тообага кошулбайт. Биздеги дегенде көпчүлүк аткарып аткан тооба мындай бар го. Эми Аллах кечирсин эми. Аллах кечирсин. Кечирбейт ал нерсечи. Ол жөн эле издевательство алчы. Алла Тааланы маскалдап. Эми Алла Таала сизден карызбы мисалы? Эми Аллах кечирсин эми десе кечирет анычы. Аллах кечирбейт анычы. Элестетиң бирөөнү бир моюн жулуп койдуңуз дагы, эми сен кечир эми деңчи кечирет экен алчы. Кайра атып кеткирет ал жерденчи. Бирок чындап уруп алындагы чында өкүнгөн болсоң, чында менен кеттик бирокчу, кечирип койчу эми кыяматка калбасын десе, любой адам кечирет тура. Бул Алла Тааланын пендеси кечирет. Бирок Алла Таала пендеден 1000 эсе мээримдүү. Пайгамбарыбыз айткан: Аллах Таала энеден караганда мээримдүүрөөк деп. Алла Таала өзү сактасын, сахабалардан ушундай болгон Маиз деген сахаба. Билесиздерби? Өзү күнөө иштери аткарылган болсо, сахабалардын аттары аталбаш керек эле. Бирок күнөө иш болсо дагы бул сахабанын аты аталган. Неге аталганын айтып берем. Келип пайгамбарыбыздын жанына келип: "Я Расулалла, мен зына кылдым" деди. "Мен ойноштук кылдым, мен бузукулук кылдым. Никем жок, бирөө менен жашап жүргөмүн." Деди эле пайгамбарыбыз: "Аллага тооба кыл" деди, унчукпады. Неге онтат? Эгер бирөө зына кылып же күнөө кылган болсо, шарият сотуну менен 4 та күбө алып келсе, моюн албаса эми ага жаза берет. Эми эч ким келбесе, өзү келсе эмне болот? Өзү икрар болуш керек, мажбурсуз 4 ирет 4 жолучу. Ошон үчүн пайгамбарыбыз протоколго түшүрдү дагы: "Тура эмес иш кылсың, Кудайга тооба кыл" деди. Жүрөгү чыдабай экинчи күнү келип: "Я Расулалла, мен зына кылгам, палан менен, пустан менен" деди. "Алла кечирсин" деди. 4-түнчүсүнө келгенде кармагыла деди, алып келип туруп таш барам. Анткени 4 күбөнүн ордуна 4 ирет не болуш керек? Икрар болуш керек. Азыр деле сотто мисалы, же аны күнөөкөр экендигин күбөлөр айыптар кылып таптыртат күбөгө өтүп, же өзү айтат: "Болду, мен кылгам" десе, сот ошонун нерсеси менен чечим чыгарып коет. Өзү моюнга алгандыгы себептүү дегенде.
Бул жерде дагы ошол шариат сотунун ушундай 4 ирет моюнга алды эле Маизди ташпаран кылышты. Бирок сахабалар кыжалат болушту. Ушундай жаман абалда өлдү дегенде пайгамбар анты ойлоо кылды. Бул күнөөсүн тазалап кетти. Ошол күнөөнү ахиретке калтырбастан дүйнөдө келип шариат өкүмүнө келип кутултуп кетти. Тооба ошондой болгон. Ошондой азамат барбы? Азыр мондай кыл деп айткан сунуш бербейбиз, бирок моюнга алып коер эле Аллахтын алдындачы. Туугандар, сахабалардын тактикасын айтайынбы күнөө иш кылганда. Пайгамбардан келип сураганда, "Я Расулулла, мен ушундай бир алсыз болдум да, каталарды кылып алсам, эмне кылтам?" дегенде, пайгамбар айткан: "Атби сайятал хасаната тамхуха." Жамандыгың аркасынан жакшылыкты ээрчитип, сыраз кылып койгон өчүрүп кетет деген. Өчүрүп кетет деген кандай? Сен жакшылыкты шыр кылганда Аллага тооба кылтасың. Же Аллах кечирет. Ага страховкасы бар. Кошумча канча күнөө кылсаң, ошончо жакшылык кылып кой. Канча күнөө кылсаң, ошончо жакшылык кылып кой. Таразага коюлганда жакшылык анан жамандык. Тартылганда экөө тең болуп калса, пашти жок деп эсептелинет. Жакшылыгың көбүрөөк болуп калса да жакшылык оор келет. Анткени кыяматта кимдин жакшылыгы оор болсо, бул адам ийгиликке жетет. Ошондуктан сахабалардын кылган иши ката иш кылдыбы, шыр жакшылык. Не иш кылган болмосо, ката кылдыбы, намаз окуй бериң да, 2 рекаттанчы. Даже шайтан күнөө да кылдыртпай коет. Буну күнөө кылдырсак эле бул сыраз намаз окуп баштайт экен депчи. Анан Аллах Таала Кур'анда айткан: "Иннал хасаната юдхибна сайят." Жакшылыктар жамандыктарды кетирет деген. Ошондуктан каталарыбыздын ордуна эсептеп туруп жакшылыктарды кылайлы. Бирок Аллах кечириш үчүн бир шарты эстеп калыңыздар. Ал жашырын болуш керек күнөө. Күнөө болду, ана мактанбаңыз эч жаккачы. Алла Таала жакшырып койгон нерсени жайып чыккынчылык кылбаң. Экинчиси өкүнүңүз, Аллага тооба кылыңыз. Сөзсүз түрдө ошол күнөөлөр кечирилип, пайгамбар айткандай: "Таибу миназ-замб каман ла замбала." Күнөөлөрдөн тооба кылган адам күнөөсү жок адамдай деп пайгамбар айткан. Алла Таала баарыбызды күнөөсү жоктой пенделерден кылабыз.